Kutmantaң. Hoş geliniz. Саламатсызбы? Kutmantaң. Isık tatlı alıp gelim sizlerge. Siz özünüz tatlısız. Men barça alıp geleyim. Ha, ötüңүз. Men apamды үйгө алып келем, ошого даярданып атам. Бул рецепттери. Жакшы, жакшы. Булар болсо жоктору. Tamam. Азыр көрөйүн. Ha yalnız Бирок мунаунусу жок азыр. Заказ берсем бат эле келип калат. Tamam. Чоң рахмат. Мен чайды күтө албай калат экем. Таарынбаңыз. Ne zaman Апаңыз качан келет? Ширин менен Кемалдын тоюна чейин алып келем. Үй даяр. Бирок ызычуу басаңдасын бир аз. Şu gürültü patırtı bitsin. Албетте, оорулар ызычууну жактыра бербейт да. O klinik Клиникадагы апам үчүн кооптуу болуп калды. Tabii bu benim Албетте düşüncem. бул менин пикирим. Özellikle Айрыкча Belkıs Белгиз Saray'ın- апа көз жумгандан бери. Bir huzur. Жаман абалда калдым. Белкис айымга кандай тиешеси бар? Kadıncağız Байкуш ölmüş. апа көз жумуптур. Yanındaki Жанындагы bakıcısı баккан аял Güler таңга чейин gelmiş. уктап калыптыр. Sabah Эртең başhekim менен viziteye geldiği врач zaman келгенде гана kadıncağız апанын ölmüş. өлгөнү белгилүү болуптур. Sizce de Сизге öyle дагы değil mi? таң калыштуу эмеспи? Ооба, ошондой болуптур. Бирок багуучу аял ичип жаткан дарылардын айынан терең уйкуга кетип байкабай калыптыр. Bakıcı- Баккан аял күндө ичет да ал дарыларды. Эмнеге? Neden Ошол öyle түнү değil? катуу уктады. Özellikle Анын oranın үстүнө kameralarında бөлмөдө камералар да иштебейт экен. Bir de- Анан да ошол Nedense күнү коридордогу камералар да иштебей kameralar калыптыр, yok эмнегедир. Анан Yani tabii Анан бул haliyle көрүнүш мени бир аз benim de çok чочутту. canım sıkıldı bu duruma. Biz o Ал kliniğin клиниканы İstanbul'da Стамбулда en iyi эң жакшы деп билчүмүн. muhtemel Сиз да ошондой ойдо болсоңуз Böyle bir керек. ihmal söz konusu Коопсуздук olunca аксап аткан үчүн менин benim biraz ишеничим tadım жоголду. kaçtı. O yüzden annemi Ошондуктан çıkarmaya апамды karar verdim. чыгартып алайын дедим. Белкис айымды ал клиникада көп жылдар бою жакшы карашты. Картайып калган болчу. Аппараттар менен дем алып калган. Аба жетпей калып, жоготуп алдык. Менимче клиниканын катасы жок деп ойлойм. hiç düşünmedim. Öyle mi? Ошондойбу? Ооба, Sonuçta beklenen ошондой иш болуп турбайбы? Yani Сиз sizin көп için ойлонбосоңуз. Таттууну кургак эле жеп алдыңыз го? Жаңы демделиптир, ошого күтүп калдым. çok teşekkür Чоң ederim. ыраазычылык сизге. Son gün Акыркы күнү tanımakla таанышып bana калдым Белкис апа менен. Evet. Ооба, ошондой болуптур. Korlu da. Корлудагы алып бар мени деди. Ким? Belki Белкис апа. Ал ким? Адалет айымдын тууганы. Hayır. Жок, тууган деле эмес эми, алысыраак туугандардан да. Мен тааныбайм го. Сизден башка эч кимиси жок окшойт. Арты кайрылуу болсун. Бейиши болсун. Арты кайрылуу болсун, Адалет айым. Sağ olun. Рахмат. Силер да аман болгула. Çay çok. Чай сонун болуптур. Hoş geldin Sulu. Кол утум титирип атат. Бул жерге кантип келгенимди билбей калдым. Тынчтан. Ал адам окуяны териштириптир да. Мага сайлыкты жөнөткүлө. Март келип чымчыктар кайта баштаптыр. Адалет келди. Суханга дароо жеткире көрбө. Маанайын бузасың. Келе берсин, мага эмне? Мен чыгып бир көрүнүп келейин. Бул жер Нурхан айымдын үйү экени эсине келер мени көргөндө. Таксин бетин жинетесиң эми.
Кыжаалат боло турган эч нерсе жок. Өзүңө келдиңби? Hoş geliniz. Рахмат. Тамакка чейин эмне ичесиз? Эч нерсе каалабай турам, рахмат. Бакчада бир аз сейилдейли. Тамакты кыш бакчасына даярдагыла. Макул. Салих. Шыбыраш, мен сүйлөшүп аттыңар. Адалет айымдын үйүнөн буюмдарды алып келиш керек экен. Көп жакындатпагыла алды. Үйдүн кожо экесимин деп мурдун көтөрүп албасын. Болуптур. Эртеден бери канча жол жарым саат болду. Иштерим бат эле бүттү, бирок жол тыгыны бар, билесиң. Кечиресиз, түшүнбөстүктөр болуп кетти. Убактыңызды алганым үчүн кечирим сурайм. Арызымды кайра алайын. Мен тамактанып болдум. Жакшы, тамагың таттуу болсун. Жайкиде качан кетти? Чымчыкка окшоп бир аз жеди да учкан бойдон жөнөдү. Мен болсо жалгыз отурам. Мейли, бүгүн чогуу болобуз. Кечиресиз, эртең мененки тамагыңардан анан чай алсам болобу? Рахмат. Мен чындап эле толуп баратам бул жакиде. Кайдагын айтпачы. Карасаң менден да арыксың. Ичим чыксын деп эртеден кечке тамак жейм. Кийинчерээк эмне болот? Ичиң айла жок, чоңоюшу керек го. Күйөөңдү кантип алдайсың? Алтыным. Баарын ойлонуп койгом. Кабатыр болбо. Убакыты келгенде билесиң баарын. Кыймылдап атабы? Билбейм. Интернеттен карасам 1,5 айдан кийин деп турат. Ошентсе да бүгүн доктордон сурайлычы. Канчага барасың? Түштөн кийин. Булар сага. Унутпай ич убагында. Докторду өлтүргөн киши кармалыптыр го. Ой, ал өлтүрдүбү жок азырынча белгисиз. Бирок казинону тинтип кетишиптир. Кармалган киши таза чыгыптыр. Сен каяктан билдиң? Кесибим аркылуу көп кишини тааныганга да туура келген. Мени кара. Ал кишини сен саттыңбы? Билбейм. Айтор бул окуядан кийин ылайдан экөөбүз таза чыксак болду. Баланын атасын тааныбайм дебедиң беле? Болжолдогон бирөө бар болчу. Айттым го. Докторду ал өлтүрбөшү мүмкүн. Бирок бул адамдын ачыкталбай келген бир топ кылмыш иштери бар болчу. Кабатыр болбу сен? Merhaba. Саламатсызбы? Саламатсың. Vakit Убакыт ayırdığınız için бөлгөнүңүз teşekkürler. үчүн чоң рахмат. Ben de Мен seni да сага görmek жолуксам istiyordum. деп аткам. Şu ortaklık hakkında ne düşünüyorsun diye öğrenmek Ошону istedim. билгим келди. Hala aynı Дагы эле бир taraftayız değil mi? жактабызбы? Siz Сиз Taksim Таксим Korlu'dan Борлуданын каршы karşısındaysanız тарабында болсоңуз, hala aynı анда бир taraftayız. жактабыз. Hadi gel Жүр, sana мен сага fabrikayı фабриканы gezdireyim. көрсөтүп келейин. Zevkle. Албетте. Ким эмне кылгысы келсе жасай берсин. Эч нерсе таба албайт. Адалет. Болду эми. Ыйлактаган аялдарды жаман көрөм, билесиң. 30 жылдан кийин баары ортого чыгат деп коркуп атам. Мени кара. Карагын. Сен күнөөлүү эмессиң, түшүндүңбү? Ким муну калп десе, мен анын бетине түкүрөм. Коркунучтуу түш 30 жыл мурда бүткөн. Мен сага сөз берем. Мен айтып атам.
Эмне болду? Fabrikadan çalıştı Taksim Bey. Cesur менен Миксим Акайым чогуу фабриканы көрүп чыгышыптыр. Музей бекен ал жер. Эмне керек экен аларга фабрикада? Мен жөн жерден сарсанаа болуп атамбы. Ал тегерегибизди айланчыктап жүрөт. Tahsin Korlu'da emne sebepten sizi türmöge salgısı gelip жүрөт? Өткөн кеткендерин чукуп койдум да. Ошого коркулуштады окшойт. Adalet Ayım'dın үйүнүн жанында болгон окуяга тиешеси жокпу? Анчалык кызыгып калдым. Биз бир тараптабыз. Өнөктөш болгондон кийин мага да кызык болгон товарлардан калтырбай турасыз деген үмүттөмүн. Көп жыл мурун Корлуда да бир адам өлтүрүү иши катталды. Бул чоң кылмыш баарыбызды коркутуп койду. Өлтүргөн киши да кармалды, түрмөгө түштү. Дал ошол учурда адалет пайда болду. Таксим Корлуданы коштоп жүргөн жаш кыз. Аябай эле жаш болчу. Баарыбыздын көңүлүбүздү бурдурду албетте. Анан Анан ортодон жок болуп кетти бир убак. Кийин көп жылдан кийин дарканачы болуп Корлудага кайра кайтып келди. макул, бирок мунун өлүм ишине кандай тиешеси бар? Өлтүргөн киши 30 жылдан бери түрмөдө. Анан мен ал ишти сүрүштүрүп баштаганда, адвокатым 30 жылдан бери ал кишиге бир эле адам келип турганын билди. Бир тууган карындашы Адалет Сөзлү. Tabii benim bu araştırmam onların çok canını sıktı. Ve Tahsin Korlu'da Taksim beni Koru'da susturmak menin için oğzumda çok cavış cömert için davranmaya ayvay başladı. Joğumart adam olup çıka geldi. İlginç. Hem de nasıl? Bolgonda da kanday kız. Hadi gel. Атамды биз канчалык деңгээлде тааныйбыз сен оюңча? Эмне болгон кызыктай суроо? Түндө түш көрдүм. Атам апам менен урушуп атышыптыр. Эсиңдеби? Ошол түндөгүдөй. Эстен кеткис түндө. Ооба. Апам атама жалганчы деп кыйкырып атты. Балким апам атамдын чыныгы жүзүн ошол түнү көрдү. Чыныгы жүзүн? Үй бүлөсү жөнүндө бир окуя айтып берчү эмес беле? Атам балдар үйүнө ташталып, Сен муну кайдан билесиң, Сухан? сен кайдан билесиң дегениңден кийин туура экенин билдим. Эми түшүндүм. Сен мени бул жерге сагынганың үчүн чакырган жоксуң. Менден бир нерсе билейин деп чакырдың. Суранам, отурчу. Сүйлөшөлү, суранам. Баарын айтып берчи мага. Ар дайым сенин атамдын кызы экениңди унутуп калам, билесиң. Бирок аркасынан иш жүргүзөт деп эч оюма келбептир. Уксаң байке, бул күнгө чейин апамды гана күнөөлөп келдим. Атама туура эмес мамиле жасайт деп ойлоп келдим. Бетине чапканын эч унута албай койдум, эч. Бирок чындык башка окшойт. Мен билбеген эмне бар? Апам эмнеге атама жалганчы деп бакырды? Мени айтып коюптур деп ойлойт эми. Сен баарын билгениңди билеби? Суранам, айтып берчи. Нурхан, мени кара. Жогол, кетчи Шомон. Мени ук. Сен ойлогондой эмес баары. Менден алыс бол. Балдарыма жолобо. Киши өлтүргүч. Ал күнү эмне болду эле? Айтып бер мага. Суханым, эч нерсе болгон эмес.
Атам жашоосу жөнүндө калп окуяларды айтып бериптир. Апам да муну билип калуубуз үчүн жаратыптыр. Болгону ошол. Апам эмнеге анчалык чуу салды? Ошол түндөн кийин биз интернатта окуп калдык. Үйдөгү ызы чуудан алыс болсун деди да менин оюмча. Биз да ойлоду да апакем. Ошол үчүн өлгөнгө чейин атама таарынып өтүп кетти. Ханым, апам атама башка аялдар үчүн таарынып өтүп кетти. Башка себеби жок. Жалгызым, сен муну көп ойлоно бербе. Өзүңдү кыйнаба, атамды дагы. Эшекти эстесе кулагы көрүнөт дегени чынай. Мехримак, чака күрөңдү алып алып мени көмгөнү келдиңби? Жок, мен Жесур мырзага сенин чөгүп бараткан кемеңди көрсөтүп жүрөм. Бул мени алигиче сүйөт кайгысынан ушинтип жатат. Эки өндүрүштүн арасындагы айырманы көрдүңбү? Көрдүм, Мехримак айымдын үрөөнүнүн сапаты анча жакшы эмес экен. Билерман деген ушу, көрдүңбү? Бирок жакшылап киришсек, сапаты жакшырышы мүмкүн. Жок, аны өндүргөн ошол боюнча калсын. Жок, жакшылаш керек деп ойлойм. Уктуңбу? Так сен. Барчы жалмабыз. Шыпыргыңа мин. Ошентейин. Көрүшкөнчө. Жүр экөөбүз сүйлөшөлүчү. Баары жакшыбы, доктор? Ооба. Жакидайым, жынысын билип берейинби? Ооба. Көрүндүбү? Дагы убакыт бар дебедиңиз беле? Кээде эрте эле билинет. Эркек болсо экен. Эркек. Чын элеби? Кудайга шүгүр. Болгондо да уул болот. Эжеңиз аябай сүйүндү го. Ооба, ошондой. Уулуңуз жакшы. Баары жайында. Уулум. Жакшысың, жагымдуусуң. Бирок ар нерсеге кызыктар боло бербе, Алемдар оолу. Эмнеге кызыгыптырмын? Эми мындай. Биздин адалет өтө эле сезимтал. Балдар үйүндө чоңойгон. Аны Белкыз эне чоңойтtu. Сен болсо ага барып, ар кандай шектүү нерселерди айтыптырсың. Өлүмү карлыктанбы? Кандай болду? Ошону сурадым, ооба. 90 жашка чыккан периштедей аял аны ким эмне үчүн өлтүрсүн? Эмне үчүн оюна мындай нерсе келди? Эмне үчүн адалетке муну айтып тынчын алдың? Сизге бир нерсе айтайынбы? Бирок ортобузда сыр болсун, суранам. Айт. Менин апам дагы ошол клиникада жатат. Ооба, уктум. Өлгөн күнү Белкыз эне менен жаңы таанышкан элек. Мен адашып анын бөлмөсүнө кирип алыптырмын. Кечирим сурап чыгып баратканымда бир үн угулду. Уксам, Белкыз эне. Анан мага күнөөлүүлөр жазасын алышты. Күнөөлүүлөр ошол күнү Токойдо жазаларын алышты деди. Эмне дегиси келгенин анча түшүнө бербей. 90го чыккан кемпир алжыгандыр. Мен кайдан билейин эмне деген? Ансыз да дайыма ошону эле айтат экен. Кээде башка нерселерди да сүйлөйт экен. Эмне?
Унаада калтырсыз такси мырза. Жакшы дайым 2 жол чалыптыр. Маанилүү окшойт. Эмне болду? Атаке, үйдөсүзбү? Иштемин, айта бер. Тик турган болсоңуз отуруңуз. Сизге азыр сүйүнчүлөйм. Айтпайсың эми, эмне болду? Эркек неберелүү болот экенсиз. Эмне? Эмне дедиң? Эркек экен. Неберем эркек экен. Ой, неберем эркек. Эркек экен дейт. Куттуктайм. Менин неберем эркек экен. Мына ушундай болмок. Кана алгыла неберемдин урматына. Ошончолук тексиз дейсиң, тектүү болууну каалайт. Ошондуктан небере деп какшанып атпайбы? Жахиде, мени абдан бактылуу кылдың. Рахмат сага. Өзүмдү 40 жаштай сезип атам. Баары, бүт баары сеники. Менден каалаганыңды сура. Сиздин амандыгыңыздан башка эч нерсени каалабайм атаке. Көп жаша. Мен болсо экинчи балабыздын жынысын эң биринчи мага угузуңду суранаар элем. Болбоду эми Корхан. Мага доктурга барарыңды айтпаптырсың. Мен да ошол жерде болууну кааласамчы. Ой канча жолу айттым сага. Окстан доктур чалып калды. Шашылыш чет өлкөгө конференцияга барат экен. Мен да Стамбулда болчумун, дароо бара калдым. Баары өтө тез болуп кетти. Ой, олду боло турган эркек киши кантип ушундай сүйлөсүн? Ал жактасың, бул жактасың деп. Эмне деп атасың? Ушул мүнөттөрдүн даамын чыгар. Ошондойбу көпөлөгүм. Сен эмне унчукпай калдың? Же кызганып атасыңбы? Аны менден көбүрөөк жакшы көрсөңөр кызганам. Эң жакшы көргөн неберем ушул болот. Азырынча. Анда сен да тез арада төрө. Саламатсыздарбы? Жесур, кош келипсиң. Бир аз кечигип калдым. Кечирим сурайм. Сүйүнчү кабарды укканда Жесур экөөбүз чогуу болчубуз. Таксин Корлууданын бакыт көз жаштары менен желкеме төгүлдү. Ата ыйладың беле? Чында эле атам ыйлады эле. Мен бетиме түкүртпө кайдагын айт. Кафенда жаптырыпсыңар. Силерге жарашат. Айым аз болсо да. Кудай ата энелүү чоңойтсун, ден соолугун берсин, ардаңар болсун, чынчыл ак жолтой бала болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат. Муну карасаңар, сонун кашык экен. Корлууда болгон үчүн бул дүйнөгө ансыз деле алтын кашыгы менен туулат. Мен болсо силерге ал кашыктын шеригин алып келдим. Ар сөзүнө калемпир кошуп турбасаң болбойт да. Шахзада келатат. Шахзада. Шахзадабы, канзадабы бизге эч айырмасы жок. Бул өзүнчө керемет да, бул өтө кызык. Биздин каны жаныбыздан дагы бирөө. Бул керемет эмеспи? Сулуулугу да акылы да апасын тартсын. Буйруса атасына эч окшобосун. Коюңуз чата. Сулуулугу да акылы дагы апасына окшошо берсин. Бирок ийгилиги атасыныкын тартсын. Себеби дүйнөдөгү эң сулуу айымга мен үйлөнгөнмүн. Жалгызым менен. Атасынын сыймыгы болот бул. Атасындай майдачыл болсо дагы көп нерсеге чыдашың керек болот, кызым. Ысым тандадыңарбы? Жок, жаңы эле неме болгон үчүн. Ооба десең, биздинге муну ойлоп атат. Мен Таксим болсо дейм. Аты Таксим болгондор мени таанышкандан кийин өздөрүнө башка ат коюшту. Мен талап кылсамчы Таксим болсун деп. Жахиде, муну жай олтуруп, шашпай сүйлөшпөйлүбү?
Мен эгер кыз болсо апабыздын атын ыйгарсакпы деп ойлоп аткам. Менимче таксин коруудан бирөө жетет. Чоң атамдын атын койсокчу? Muzaffer болсун. О, мага да жакты. Болду. Ооба ошондой. Музаффер болот. Музаффер. Зафер жеңиштеге мааниге келет. Суранам. Жөн эле Зафер коелум. Кийин досторум Музо дешиши мүмкүн да. Музо дегендердин бетине түкүрдүм. Зафер жакшы, Зафер коелу. Музаффер экенин өзүбүз билебиз да. Зафер деп чакыра беребиз, болобу ата? Макул, силер Зафер дейбиле. Мен Музаффер дейм. Кана Музаффердин урматына. Атына татыктуу болсун. Hey! Kim var al жерде? Түшүр алдагыңды. Салих ата? Ата, бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Бул жака кирүүгө тыюу салынган. Таксин колунда изилде деди. Кел, жарык берчи. Ата, бул жер текшерилди го. Документтерди түзүштү. Таксин мырза мага өзүң да бир карап кой деди. Менимче кожоюнуң туура айтып жатат окшойт. Казган сайын улам бир нерселер табылып жатат. Салих ата, суранам, буларды алып кетмечи. Карасаң мени кандай абалга коюп жатканымды. Жесур мырзаң айт. Таксим мырза буйрук берген экен. Салих ата бир үлгү алып кетти де. Түшүндүңбү? Kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Seni bul жерден алып кетсем, мага канча төлөйсүң? Мен учурда нааразы эмесмин. Кеткиң келсе бара бер. Укчу. Жакын болсоң. Мен бул жерге сени көрүү үчүн гана келгем. Бирок таксин корулуудан ырын угууга мажбур болдум. Байкеңдин аткаруусу дагы жаман эмес. Биз таңга чейин ушул жерде болобуз. Сен качып кутул. Эртең эрте тура аласыңбы? Эмнеге? Саат 8'de seni ылдыйда күтөм. Yalnız ben olayım sevgilim. Gününe, gecene
Мындан кийин анын орду ушул жерде макулбу? Сухан, байкадыңбы? Таксин ата Бүлөнткө караганда Жесурду көбүрөөк жакшы көрөт. Жакында сага аны эмес мунутан да деши мүмкүн. Жейсиңби? Жок, рахмат. Бул күнгө чейин мага эч ким каалабаган нерсемди кылдыра алган эмес. Мага чыныңды айтсаң, сенде бул жигитке карата бир сезим бар. Экинчи Ширин. Менин оюмча, сен бул жигитке байланганыңа көп болду. Эмне тиешеси бар? Жөн гана атамдын тактикасын колдонуп жатам. Душманыңды тааный билүү үчүн ал көз алдыңда болуш керек. Душман? Жакшы жат. Жакшы жат. Таңга маалда кандай гана сулуусуң? Кутман таң. Кутман таң. Кутман таң, эл журт. Кутман таң атаке. Уйкучу күйөөң кайда? Ойгондум. Ойгонуп эле аялыма симит алган оратам. Чын элеби? Аябай көңүл ачтык, Билектерим аябай ооруп калыптыр, билектерим. Ооба десең. Атаке бир нерсе сурасам. Өлтүргөн киши камактабы? Өлтүргөн киши? Кайсы киши? Доктурду өлтүргөн кишини айтам. Камакта. Далил таба алышпаптыр. Демек кое бериши мүмкүн экен да. Мен кеттим, Смиттен башка бир нерсе керекпи? Жок жаным, рахмат. Түш. Неге? Сага бир нерсе көрсөтөм, түшсөң. Көрдүңбү? Илбей. Рыфаттын аялы ушул жерде жашайт. Мени ушул үчүн чакырдыңбы? Ооба, ушул үчүн келдик. Кана жүрө кой. Урматтуу Несрин Илбей. Несрин Илбей. Рыфаттын мурдак аялы, бирок Далиянын фамилиясында. Кана көрөлүчү дагы эмнелер бар экен. Жан Илбей, уулу. Мында дагы бир журнал турат. Жан Илбей, көрдүңбү?
Буларды көрүп бир аз тынчтандыңбы? Кааласаң үстүңкү кабатка чыгып эшиктин коңгуроосун басалы. Бош болсо чай, кофе ичип кайталгандай дейсиң. Ошондо ишенесиңби? Көңүлүң тынчыдыбы? Бул жака келгенге чейин бизди тааныйт белең? Түшүндүм. Көңүлүң дагы деле тынчыбаптыр. Ар дайым ушундай кыласың. Сурасам жооп бербейсиң. Өзүңдүн сурооңду берип, менин суроомду унуттурасың. Кандай эле сурооң? Мындай айтайын сага. Сен жөнүндө уккан эмесмин, чын эле. Таксин Корлууданын кичинекей кызы бар деп ойлочумун. Эски сүрөттөрүңдө көргөн экем. Бизди сүрүштүргөнүңдө мойнуңа алып жатасың го ошондо? Үй алаарда мурда атаң жөнүндө сураштырдым. Көп нерсени айтып беришти. Мисалы, Сен билген эле маалыматтар. атам жөнүндө сен ойлогондон да көп нерсе билем десемчи? Эч таң калбайм. Кечиресиз, буларды салып бересизби? Кечирим сураш үчүн мага белек карап жатасың, туурабы? Сонун экен. Корлуда өнүрүм эмес, бирок жактыбы? Чын эле магабы? Таарынба, сага эмес. Байкеме. Мага таң калып карап отуруп тамагыңды муздаттың. Байкадыңбы? Балким сени көргөндө табитим тартпай аткандыр. Ашык болгонуң үчүнбү? Ашык эмесмин. Атаң канча жашында кайтыш болду? Кырк үч. Эмне сурагың келип атат? Сура. Сура, баарына жооп берем. Сурай бер. Кана? Баану атаңдын жүрөгү кармап өлгөнүн айткан эле. Бул жака жалгыз келген экен. Ооба, жалгыз. Иштегени келген бекен? Жок. Үй бүлөсүнүн жеке иштерин чечүү үчүн келген экен. Оорусу жок беле? Жок, оорусу жок. Бирок аны өтө капа кылган бирөөлөр болгон экен. Атамды. Ата энесинен калган байлык үчүн таарынтышыптыр. Атама калган мурастарга башка бирөө ээлик кылып алыптыр. Чоң атам тирүү кезинде аябай баалуу буюмдарды жыйнаган экен.
Сен бул жерге ошол иштердин аягына чыгуу үчүн келдиңби? Атамды кайра тирилте албайм. Колумдан келсе гана, бирок мүмкүн эмес. Тилекке каршы. Тилекке каршы. Чоң рахмат. Мени ишендирүү үчүн ушунча аракетиңе сага рахмат. Бирок көздөрүңдөгү ишенбөөчүлүктү дагы деле жок кыла элекмин. Ага да убакыт келер. Сөз берем, сени капа кылбайм. Бул сөздөрүңө кубандым. Көрүшкөнчө. Апаңды көрүүгө сөзсүз барам. Senden farkım rütbemden o. Yıkılmayı kalkmayı toydum ezberledim. İsyanda ettim. Ne gelmişi kaldı ne geçmişi. Kaderimin sen değil aşktan. Muaf tutamaz beni gelse fena. Чарбага жакындаганда мени ойготуп кой. Макул. Бир аз жөө басайын, буттарым эс алсын. Рыза Черпыжы. Адалет экөөнүн фамилиялары башка. 30 жыл түрмөдө экен. Мөөнөтү узартылыптыр, эркиндикте жашабайсың деген каргышы бар сыяктуу. Жатаканадан да айдалган экен. Бирок жетекчиси менен байланыш түзбөптүр да. Бир жолун таап сырттагы плац иштерин улантып беришиптир. Менин түшүнгөнүмө караганда жетекчи жактырбаган, алы жетпеген кыздардын жашын улуу көрсөтүп, жатаканадан айдап салган экен. Ал Рыза деген шүмчүк кыздарга көз салып турам демиш болуп, торго түшүрүп, аларды сатууга да жетишиптир. Уяты жок. Адам өлтүргүчтөр. Божомолумда ортолорунда бир нерсени бөлүшө албай түшүнбөстүктөр орун алган. Рыза ошол үчүн жетекчини өлтүрдү. Адалет дагы курмандык болду аларга. Кандайча? Өзүнүн бир тууганын сатып салды дейсиңби? Таксин Горлууданын колдоосуна алынга чейин алардын курмандыгы болуп келген. Рыза сот отурумунда өзүн эч коргоптур. Балким корко турган бир нерсеси бар беле? Таксин Горлууда